Суперинфо гезитинин жаңы санында. Актриса Альбина Имашева режиссерлор мага урушчак аялдын образында карап калышты дейт тасмадагы ролдору тууралуу. Мирлан Байеков көзүнө жаш алып апасын эскерип берди. Апам тирүү болгондо жанымдан чыгарбайт элем дейт Ырчы мырза. Диджей алпаруучу Таттыбүбү Садырбекованы тааныштырабыз. Бир жолу жигит менен жолугушууда отуруп уктап калгам дейт Шайыр Бийкеч. Ангина кыйнадыбы? Балдардын тамагындагы безди алып салса кийин зыяны тийбейби? Суроолорго педиатр жооп берет. Адахан Мадумаровду айрым кесиптештери акыл үйрөткөндү токтот деп сындап жатышат. Башка депутаттар кандай пикирде? Аларга суроо узаттык. Кесибимди катуу сүйдүм. Жыртык Байтинкечен жүрүп актер болдум дейт белгилүү актер Руслан Курманалиев. Адамдын кол жаңсоо, мимикалары көп нерседен кабар берет. Кыз сиздин алдыңызда кийимин оңдосо, демек сизге жаккысы келип жатат дейт Адис. Күткөн күн келди атты ыры менен таанымал Элдос Алмаз кандай айдоочу? Бул унааны алгандан кийин тойлорго кымбат чыга баштадым дейт Ырчы. Актриса талантты Кытайды багынткан уйгур кызы Дилирава Дилмурат тууралуу кызыктарды окуй аласыз. Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.